Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тазалык өтө маанилүү болчу, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын эшигине gün сайын эртең турганда кошуна бир жөөт яхудия еврейка аял үйүндөгү таштандыны баарын топтоп келип төгүп коюп кайра кетер эле. Пайгамбарыбыз аны деп айтпастан ошонун баарын топтоп шыпырып, мусур меники эмес, бирок үй меники деген түшүнүк менен ошону тазалап коет эле. Күндөрдүн бир күндө чыкса, жанагы таштан төгүлбөй калган, таң калып эмне болду деп караса, кемпир ооруп калган, кемпирди сураганы барды пайгамбар алейхиссалам. Көрдүңүзбү? Кандай буга жапа чектирген, кандай зыян келтирген адамдын кечирип ошонун мага балким жардам муктажбы, кантке менен кошуна коңшунун акысы бар деп жардам бергени барганда жанагы кемпир көрүп менден өчүн алганы келди го деди. Бирок пайгамбарыбыз апаке энеке кандай ден соолуктар жакшыбы, сиздин ушундай ооруп калганыңызды угуп келдим, эмне кызмат бар бизге деген суроолор айткандан кийин жүрөгү кадимкидей урматтуу бир туугандар эмне жарылып кетүүдөй махабатка толду дейт. Демек мына ушулардын бардыгы пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөттөрүнүн дагы бири балдарына мээримдүүлүк менен мамиле жасаган, урматтуу бир туугандар. Анткени пайгамбар алейхиссалам бирөө келип өзүнүн небереси Хасан Хусейнди кучактай эркелеп отурганын көрүп, мен 10 балам бар, 10 балам бирине дагы мунагы тишимдин агын көрсөтпөймүн дегенде, мен ла ярхам ла юрхам. Эгерде кимдир бир ырайым мээрим кылбаса, ага ырайым мээрим болбойт деген. Демек балдарга мээрим менен мамиле кылуу, аларга бир жылуу мамилени берүү, тартуулоо мына ушул дагы пайгамбар алейхиссалам сүннөтү, урматтуу бир тууганым. Таразадан алдоо деген түшүнүк боюнча мына аз адамдар таразадан алдаганды, же болбосо мунагы бензин куйган жерлерде өткөндө эсептеп чыгарды. Бир гана компания Петро бирнеге деген бар. Ошол гана туура куят экенде, калганын бардыгы алдап куят экен. Мына ушунун бардыгы кыяматта жооп бере турган. Вайлун лил мутаффифин. Таразадан алдагандарга тозок болсун деген. Майдан куюп алдагандар, анан жыгач саткандарда биз билбейбиз, жанагы размерлери бар. Ошолордагы сантиметр азыраактарын миллиметр көбүрөөк деп алдап саткандар бар экен. Кээ бирөөлөр келип алып, ошону чубага жайткан, биз уруксат берген деп эле ушинтип, балки мен алдап мага бир башка нерсе түшүндүрүп коюшкан болушу мүмкүн. Бирок мен алдаган менен Кудайды алдай албайбыз, урматтуу бир туугандар. Демек жыгач саткандар ошонун жанагыда размерлерин туура сатыш керек болот. Ошондон алдап байып кетпейт. Май куйгандар, таразадан алдагандар, жанагыда метрлеп алдагандар, метрлерин алдагандар, жана башка, урматтуу бир тууганым, айтор өлчөм менен берип аткан нерсени алдай тургандардын баардыгы кыяматта жооп берет. Булардын азабы жакшы эмес. Анткени Куранда ачык түрдө келет: вайлун лил мутаффифин, таразадан өөнүп калгандарга тозок болсун деп. Тараза дегенде тараза метр менен өлчөгөн, көлөм менен өлчөгөн, жыгачтардын размерлери же ошого окшогон башка нерсе, же жана каптагы цемент койгондо кумду аралаштырып койгондор, же 50 килограмм деп андан 2 килограммды өнөп калгандар, айтыр алдагандардын, кымтыгандардын бардыгы тапканы арам, балдарын багып аткан арам. Эртең ошол балдар таштандыга апарып таштап койсо, карлар үйүнө таштап койсо, ата-энесин карабай таштап койсо, аларды эмне үчүн да урушпаңыз. Анткени өзүңүз ошону талап кылгансыз, ошого эмгек кылгансыз, анткени аларды арам оокат менен баккансыз деген сөз, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушул маселеге эмне өтө дыкаттык менен карачу.